Бары сатып жаткан Наполеон рецебин бекер алыңыз. Барыңыздарга салам, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен азыркы учурда хит болуп жаткан Наполеондун рецеби менен бөлүшөм. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм. Биринчи эле тесто жасап алабыз. Бизге керектүү азыктар: un, сливочное масло, уксус 9%, 2 жумуртканын сарысы жана муздак суу керек. Сууңуздар аябай муздак болушу шарт. Андан кийин ундун үстүнө майыбызды теркадан жакшылап өткөрүп, майдалап алабыз дагы, колубуз менен жакшылап эзип крошка жасап алабыз. Ушундай видеодогудай крошка пайда болуш керек. Андан кийин муздак суунун үстүнө 2 жумуртканын сарысы жана 9% уксусту куюп, жакшылап аралаштырабыз дагы. Даярдалган крошкабыздын үстүнө куюп, жакшылап камыр ыйлеп алабыз. Камыр ыйлейбиз дегенде камырдай кылып ыйлебейсиздер. Масса бириккенге чейин жакшылап аралаштырып бириктирип аласыздар. Каттуу жууруп аралаштырбайсыздар. Андайдын кереги жок. Колдун ысыгы өтпөш керек тестого. Ошол үчүн масса бириккенге чейин ушундай каттуу камыр жасап алабыз дагы. Аны пакетикке салып, жакшылап оозун бырап, холодильникке 1-2 саатка коюп койсоңуздар болот. Мына арадан 1,5-2 саат өттү. Холодильниктен камырыбызды алып чыгабыз дагы. Ушинтип видеодогудай колбаса сыяктуу кылып жайып алабыз дагы. Буну бөлүктөргө бөлөбүз. 10-12 бөлүкчөгө бөлөсүздөр. Ар бир бөлгөн камырдын массасы 120-125 грамм болсо болот. Бардыгын тоголоктоп даярдап алабыз дагы. Пакет менен үстүн жаап коюп коебуз. Анан чекесинен алып, бир-бирден пергамент кагаздын үстүнө жайып чыгасыздар. Аябай жука кылып жаясыздар. 4 бурчтуу же болбосо тоголокпу айырмасы жок. Өзүңүзгө керек формада жайып алсаңыз болот. Андан кийин форма менен ушинтип чекесин алдын ала кыйып алсаңыздар болот. Же болбосо бышкандан кийин деле кыйып алсаңыздар болот. Менин формам 18 диаметр. Андан кийин калган обрезкаларын дагы жан-жагына бышырып коебуз. Коюп ушинтип булар бизге крошкага керек болот. Бир экөөсүн бышырасыздар, калган болсо кайрадан колуңуздар менен жууруп, кайра тоголоктоп жайып чыксаңыздар болот. Общий менде бир 15-17 кождой чыкты. Бардыгын муздатып даярдап алгандан кийин крошкаларын ушинтип колуңуздар менен же болбосо валиктин жардамы менен майдалап эзип алсаңыздар болот. Бардык кождор бышырып даярдап алгандан кийин крем жасайбыз. Бизге бөлмө температурасындагы сливочное масло жана сгущенка керек болот. Сгущенканын жакшысын колдонуңуздар. Ушуна 3 желания же болбосо деп фирмасыныкын колдонсоңуздар болот. Майыбыз менен сгущенкабызды жакшылап миксер менен ушинтип избивать этип алабыз. Масса кичине агарып, ушунда коюу крем болуп чыгат. Андан кийин тортубузду сборка кыла берсек болот. Ар бир кождун ичине 2,5-2 кашык сгущенка саласыздар дагы, үстүн тегиздеп, кийинки кождорду коюп, ушинтип биринин үстүнө бирин коюп сборка кылып аласыздар. Андан кийин үстүн акырын базып бириктирип аласыздар. Мен бул жерде аябай берилип кетип көп базып таштадым. Ал эми жан-жагына чыккан кремдерин чекесине, үстүнө сеип, полностью крем менен жаап аласыздар дагы. Жанагы алдын ала даярдап алган крошкабызды бардык жан-жагына жагып чыгасыздар. Мына биздин Наполеон тортубуз да даяр болуп калды. Мен жарым саатка эле пропитка койдум. Сиздерге разрезин көргөзүш үчүн сиздер 5-6 саатка пропитка койсоңуздар болот. Холодильниктен чыккандан кийин бир саатка бөлмө температурасында туруп анан кийин жесеңиздер сонун болот. Анткени холодильникте турганда крем менен май кошулган үчүн катуураак сезилиши мүмкүн. Аябай даамдуу, сочный болот экен кыздар. Эртеси күнгү дагы биз жеп көрүп, ушул видеону озвучка кылып атып, азыр өзүм дагы жегим келип кетти. Сөз жасап көрүңүздөр. Ким көптөн бери идеальный Наполеон рецептин таппай жүрсөңүз, ушул рецепт менен жасап көрсөңүз болот. Будан дагы башка крем менен жасасаңыздар болот. Заварной крем менен, заварной крем рецептин таппай жүрсөңүз, менин YouTube каналыман таба аласыздар. Заварной крем рецептин кайдан табам десеңиздер, экилери профитроли жана шу пирожный ичине кирсеңиздер, заварной крем рецептин таба аласыздар. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басып, комментарийге жылуу сөзүңүздү жазганды унутпаңыз.